Допустим, пациент Жапониянын Жайка эл аралык кызматташтык агенттиги Кыргызстандын түштүгүндөгү ооруканаларды медициналык жабдуулар менен камсыздоо максатында Ош облустук жергиликтүү ооруканалар жана Ошмунун медициналык клиникасы менен таанышты. Мында алар клиниканын кардиохирургия, цитология, терапия жана башка бөлүмдөрдүн шартын көрүштү. Бул демилгени Саламаттык сактоо министрлиги демилгеледи. Негизи агенттик өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, мектептерди, ооруканаларды жана башка объектилерди куруу сыяктуу гранттык долбоорлорду ишке ашырууга көмөктөшүп келет. Мындан сырткары финансылык жактан да колдойт. Биздин максат Кыргызстандын түштүк аймагындагы медициналык инфраструктураны жакшыртууга көмөктөшүү. Ошмудагы медициналык клиникага жана анын жаңыланган бөлүмдөрү менен таанышуубуз оң пикир алды. Биз бул окуу жай жана медициналык клиника менен бир топ жылдан бери тыгыз кызматташып келебиз. Алдыда илимий долбоорлорду ишке ашырабыз деген пландарыбыз бар. Клиникада жакынкы убакытта түзүлө турган реабилитация бөлүмү тууралуу маалымат берилип, анын келечекте кызмат көрсөтүүлөрү тууралуу сөз болду. Ошондой эле реабилитология боюнча предметтик сабактар студенттерге өткөрүлө турганы маалымдалды. Бул жерден кесип туруп, срез кылып туруп, Коноктор Ош мамлекеттик университетинин эл аралык медицина факультети менен да таанышты. Жайка саламаттык сактоо системасына жакшы жардам берип жүрөт. Булардын бүгүнкү миссиясы Ош шаардык больницаны, Ош областтык больницаны, онкологиялык борборлорду карап жүрүшөт, кандай жардам бере алабыз деген ойдо. Анан бүгүн бизге келген максаты биз бул ооруканалар менен кандай иштешебиз. Биринчи жолу көрүп атам. Ушул жылдын апрель айында булганган абанын ден соолукка зыяндуулугун изилдеген борбор курула баштайт. Бул долбоор Жайка менен биргеликте ишке ашып жатат. Аны Жапония тарап каржылап, керектүү каражаттар менен камсыздап берет. Мындан тышкары Ошмуда дата борбор салынып, ал жерде маалыматтык база топтолот. Долбоордун мөөнөтү 5 жылга түзүлгөн. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары.